Апама ушундай адамга туш келдим го апа деп жазсам, анан кантип атасың, акылың жакшы жүрөбү деп сураган экен өзү. Анан мен дагы акыл мурдагыдан көп иштейт, көздөрү кызарбай калды, уктаганда өтө сүйлөнүп чыгат эле. Бир ай мурда кыйналып, азыр болсо мынакей азыр спокойныйраак болуп калды. Канекей кеткенден бери чындап акыл спокойно уктап калды. Анан нервин көп жептир, өтө эми уят сөздөр менен жазып атат азыр. Сага жөнөтпөйүнбү деп жазгандарын уялдым, эжеме жөнөттүм. Клара башына чыгып алат турбайбы? Забыла кирдетсе деле башка номерден чыгып чалып жазып атат. Анан бирок өзүнүн номерден дагы жазыптыр акыркысын. Ошон үчүн акыл эми ишке кетти. Томпой Канекей айтмакчы. Жош күйөөм деп ар кимге мактанат экен, билесиңер баардык уккандар. Анан кийин аны апам айтты, атасына жөнөтүп кой ошону дедим. Жок, мен атасына жөнөтпөйм, себеби мен каналыма көп суроо бергендер көп, подставной лицолор бар, мен паланча, мен түкүнчөмүн деп өздөрүнүн аттарын өзгөртүп нерселерди жазып. Эми мен причем, мен силерге азыр Канекейдин кетиши жөнүндө сөз болуп атат да, Канекейдин акыл менен жашабай турган причинасы болуп атат. Бул мисалы Канекей баш ийип үйрөнбөдү эч кимге. Эжеме ушинтип сообщенияларын жөнөттүм дагы, башына чыгып алыптыр десем, эжем айтты. Өзүңөр эле разводко берип туруп бошотуп койбойсузбу нары? Онун разводко беришин күтпөй эле. Өзүңөр эле разводко берип туруп бошотуп койбойсузбу нары? Онун разводко беришин күтпөй эле. Өзүнүн келинин адамды бетине карабай мындай жертиктегенирээк келин эмес беле. Азыр элестеп ушинтем да. Карасаң эми Гүлнара, момою көрүнгөн келинине ушундай кылды. Эт менен тырмакты ажыраткылоо, сен энесиң го. Мисалы үчүн да, өзү дагы эртең баласы чоңоёт, баласыны үйлөп, анан келин алганда, өзүнүн келини дагы ушундай кылганда анан түшүнөт. Мындайдан эми кандай жакшылык күтүш мүмкүн да? Эне менен баланын ортосуна бүлүк салган болбойбу? Башынан болбогону жакшы. Акылды жакшы көргөн адам сени сыйлаш керек. Сени сыйлаган адам балаңа жакшы мамиле кылыш керек. Келиңдерди көрүп атабыз. Мына ушул ал жерде Канекейдин акыркы сообщениялары уже мени жадатты. Мына сөзүн карагыла. Силер көрүп атасыңар, мен силерге мына подставной лицо болуп баягындай паланчамын түкүнчөмүн деп жазгандар, анан кийин Айдар ошого окшогондор. Мен силерге айтып атамын, бул келиндин баланы кыйнаган себебин айтып атамын. Мына кызыңарды көрүп силер эгерде туура түшүнсөңөр, сөз бул жерге келип, мен келин эмесмин, мен кайненем, мага баш ийиш керек, күйөөсүнө баш ийиш керек. Бул баш ийбеген эң башты баштай албадыңарбы ушунчаңар? Вот орусча сүйлөшкөнбүз Кундуз экөөбүз, туурабы? Ошон үчүн айтып атам, орусча айтам. Обещала же вообще-то, Кундуз, вы же обещали. Что это такое? Когда прекратится? Вы обещали, больше она не будет писать, не будет звонить. Алимаде, разумный адамсыз го, сиз эле ушу мындай айтканда чоң адамсыз го. Нурхан эже экөөңөр айылдагыларды укпайт экен, айылдагыларга чалсам дагы, башка кылып айтсам дагы болбой койду, Шарабизнакаларды укпайт экен. Силер айтып тыйып койгулачы, мына эмне деген сөзү бул? Эмне деген сөзү? Мен балам эмне дегени бул? Ты дурак? Ты дурак дейт. Мен балам ушуларды го, ты да как да, ты сенсиреп, силердин үйүңө айылыңарда ушундайбы? Сенсирейби көөсүн? Бул көөсүнө баш ийбейт, каалаганда чыгып кетет, каалаган жагына чыгып кетет.
каалаган нерсесин барып залог коюп коет, каалаган ишин кылып кое берет. Барып туруп пысмый анан эмне андай кылдың десе мөлтүрөп туруп атасынан чалат. Атасы болсо бекерден бекер ынтип чыгам дебейт да, чыгып кете бер, түбүлө самолетко билет алып бергиле кет деп сразу ушинтип баштайт. Мен силерге айтып атканым жокмун, мен кууп чыктым же ондай болуп. Биз кармап отурдук, биз аракет кылдык деп атамын. Эшти жаап кармап отурдум. Бүгүн урушуп кеткен болсо эртеси күнү дагы кайталап айтышка туура келет. Кимдир бирөөгө эгерде түшүнбөй жаткан болсоңор кайталашка туура келип атат. Силер түшүнүп атасыңарбы мына сөздөрдү? Бул канекейге кыларга иш жок, кечке жазып, ты дурак, сурак бир нерселерди токтотпойсуңарбы? Тыйбайсыңарбы кызыңарды? Болду, биз бошоттук. Мен аракет кылдым, кармап отуруп, алдап салдап, эртеси күнү ырсаңдап күлөт. Мен кече жинде болдум деп. Дагы эле ошондой кылды. Дайыма айтам, чыкканыңда уже эртеси күнү ушул ой билгин, эртеси күнү ушинтип таркагандан кийин бекер кылыппын дегендериңи эстегин. Чыгасың кызулукта. Бирок ошондой болот. Чыгып туруп эртеси күнү ойлонуп кетесиң, ойлонуп туруп бекер кылыппын дейсиң. Канзадан тосуп албадың деп жаңжал кылды. Мени дагы неме кылды? Уктаттыңыз сизди 6-да деп. Биз саат 3-тө жатсак, машинаны жууп келип, даярдап коюп, канзадан тосуп алабыз деп. Саат 6-да бул тарак эткенде эшикти билбеймин, ишик тартатсам, сиз жалган айтып атасыз, сиз атайын уктадыңыз дегендерде. Мен обвинять эткидей, мен буга киммин мен? Талтайып мага эмне ырсаңдайт?